15.000 киши ошол Ак Жар конушунда жашап атат бүгүнкү күндө. 15.000. Ошол жерде 3 конуш бүгүн шаарга келип каттап атат. Мага мэрия расмий кат берип атат. Катта айтып атат. Ак Бата конушуна 600 орунду мектеп курулду, ошол жерге жакын жерге барып атышат депчи. Бул жерде биринчиден мамлекет башчыларын алып атат, экинчиден ошол жерде карапайым элди алып атат. Үчүнчүдөн мына депутаттарды каратып туруп алып атат да. Ал жерде долбоорлук көрсөткүчү Ак Бата конушунда болгону 600 балага ылайыкталып атат. 1,5 бала ошол Ак Батанын өзүнүн окуучулары болуп атат. Жанында Нуркожо, Актилек, Ак Жар конушунда 3000 окуучу бар. Анан ушул жерде же бир ФАП болбосо, же бир бала бакча болбосо, же бир мектеп болбосо, же бир жол болбосо, анан эмнени карап отурат Бишкек мэриясы? Курулуш министрлиги ушул боюнча сиздер дагы азыркы анализде, корутундуда талдап, сөзсүз түрдө бул жак 2026 жылкы титулга кириши керек. Бул боюнча эгерде баягыдай бармак басты, көз кысты кылып, кагаз менен, бюрократия менен маселени жаап жашырабыз десе терең жаңылышат. Ошол эле Курулуш министрлиги, ошол эле Бишкек мэриясы, ошол эле Свердлов районунун акимияты. Мен азыр болгон бардык маалыматтарды расмий түрдө алып атам. Эгерде ушул маселелер көзгө илинбей, каралбай кала турган болсо, анда бул нерсе президенттик деңгээлге жетерин, мамлекет башчыга бул нерсени жеткирерибизди биз белгилейбиз. Ошону мен сиздерден суранам, ынтыкаттык менен эске алыңыздар. Ушундай эң керектүү, эң муктаж конуштарга бүгүнкү күндө ошол долбоор ишке ашышы керек. Чоң рахмат.